Шанхай кызматташтык уюму мөөнөтөн мурда өткөн президенттик шайлоо жана мамлекеттин башкаруу формасын аныктаган референдумду өттү деп тааныйт. Бул туурасында ШККнун башкы катчысы Владимир Норов бүгүн маалымат жыйында билдирди. Саясий өнөктүк маалында миссияга арыз даттануулар түшкөн эмес. Андыктан аталган миссия Кыргызстандагы шайлоону ачык, акыйкат жана легитимдүү өттү деп эсептейт. Кыргызстандагы мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо жана мамлекеттин башкаруу формасын аныктаган референдум ачык айкын өттү. ШККнун байкоочулар миссиясы саясий өнөктүк маалында 50дөй шайлоо тилкесинде болуп, өз функциясын так аткарып, ошол эле учурда саясий бейтараптуулукту сактап добуш берүү аяктаганга чейин көз салды. Үгүт маалында талапкерлерге бирдей шарт түзүлгөнүнө күбө болдук. Андыктан миссия шайлоону ачык айкын өттү деп эсептейт. Ал эми көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги Кыргыз бийлиги өнөктүк ачык өтүүсү үчүн бир топ аракет жумшаганын белгилейт. Бул туурасында КМШ байкоочулар миссиясынын төрагасы Василий Волков брифинг учурунда билдирди. Ошондой эле Волков өнөктүк маалында мыйзам бузуулар орун алып, ал саясий жарыштын жыйынтыгына таасир эте албаганын белгиледи. Бир нече мыйзам бузуулар шайлоонун жыйынтыгына таасир эте алган жок. Андыктан КМШ байкоочулары өз отчетторунда миссиянын пикири боюнча өнөктүктүн акыркы жыйынтыгына таасир эте албаган бир нече мыйзам бузууларды белгилешти. Ошондой эле алар добуш берүү процедурасы шайлоо мыйзамдарына ылайык өттү деп эсептешет. Мындан сырткары парламенттик шайлоодон кийин форма 2-нин жоюлушу менен өнөктүккө шайлоочулар аз келип, бул маселени иштеп чыгуу керек экенин кошумчалады. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин эл аралык байкоочулар миссиясы да тааныйт. Бул туурасында миссиянын төрагасы Мирвохит Азимов брифингде билдирди. Миссия чет жактагы шайлоонун жүрүшүнө көз салып, аларга түзүлгөн мүмкүнчүлүктү Кыргызстандагы демократиянын жогорулаган кадамы катары эсептерин айтып, жүрүш маалында мыйзам бузуулар орун албаганын белгиледи. Миссия өнөктүк маалында Бишкектеги 12 шайлоо тилкесине барды. Санитардык норма сакталган. Шайлоонун жүрүшүндө өлкөнүн мыйзамы жана эл аралык стандарттар сакталды. Миссиянын отчетунда жарандарга басым кысым болгон жок. Түрк кеңешинин байкоочулары бул шайлоо ачык айкын жана мыйзамдарды сактоо менен өткөнүн белгилейт. Референдумдун жыйынтыгы элдин өркүндөсүнө жардам берет деген пикирде. Ошондой эле миссия Тышкы иштер министрлиги менен да жолукту. Өнөктүктүн жүрүшүнө байкоо жүргүзгөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын отчетунда Кыргызстандагы шайлоонун демократиялык стандарттарга ылайык өткөрүү үчүн укуктук жана материал техникалык жактан маанилүү кадамдар таштаганын белгилейт. Миссия COVID-19 илдети өөрчүбөшү үчүн шайлоо тилкелери керектүү каражаттар менен камсыздалып, эл аралык байкоочуларга жакшы шарттар түзүлгөнүн белгилейт. Эл аралык байкоочуларга жакшы шарттар түзүлгөн. Миссия Кыргызстандагы шайлоонун демократиялык стандарттарга ылайык өткөрүү үчүн укуктуу жана материалдык техникалык жактан маанилүү кадамдар таштагандыгын белгилейт. Миссия шайлоо жана референдумду демократиялык улуттук жана эл аралык шайлоо стандарттарына ылайык өткөрүлдү деп тыянак чыгарат. Ислам кызматташтык уюмуда саясий өнөктүк ачык айкын өттү деп эсептейт. Кыргызстан демократиянын жолунда чоң жетишкендикке жетип, андагы принциптер толугу менен сакталды. Бул туурасында аталган миссиянын жетекчиси Гутали Али айтып, Бишкектеги шайлоо тилкелеринен кабар алганын белгиледи. Демократия принциптерине толук сакталып жатышын белгилеп кетиш керек. Биз дагы байкоочу миссиябыз менен Бишкектеги шайлоо участкаларына дагы барып келдик. Ал эми Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун байкоочулары президенттик шайлоо жакшы уюштурулду дешет. Бул туурасында миссиянын башчысы Тамаш Месерич билдирди. Анын айтымында октябрдагы өнөктүктөн кийин президенттик шайлоо жана референдум саясий кризистин фонунда өттү. Ал эми ЭККнун кыска мөөнөттөгү байкоочулар миссиясынын башчысы Питер Жул Есен үгүт маалында президенттикке талапкерлердин көпчүлүгүндө каражат жетишсиз болду дейт. Бул үгүт өнөктүгү бир талапкердин үстөмдүгүндө болгону байкалды. Акысыз эфирдик убакыттын берилиши шайлоочулар үчүн үгүт иштерин жүргүзүүгө аянтча түзүп берди. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары тарабынан сын пикирдин аз болгону шайлоочулардын маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн чектеди. Ошондой эле саясий өнөктүк күнү кызматкерлер оңой эмес шартта иш алып барышты.
Ал эми эл аралык толеранттуулук фонду Ош, Жалалабад, Баткен жана Чүй облусу боюнча 15 аймактык шайлоо комиссиясына байкоо жүргүзүп, 25 олуттуу мыйзам бузуу фактысын каттап, тиешелүү акт түзүп, аны Борбордук шайлоо комиссиясына жибергенин кабарлады. Белгилей кетсек, 10 январдагы мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоо жана мамлекеттин башкаруу формасын аныктаган референдумга эл аралык уюмдардан, чет өлкөлөрдөн жана жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардан 1000ден ашуун байкоочу көз салды.